Assalamu алейкум, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Шамалды сайдабыз. Агып аткан бул чоң Нарын дарыясы. Бактагы бутоо иштерин жүргүзүп атабыз. Жигиттер болсо бактын ичиндеги чөптү трактор менен чаап атышат дегенде. Азыр алдыбызда көрүнүп турган ысыккана боюнча тартайын, азыр ушул боюнча тааныштырабын. Ысыккананы көрүп турасыздар, бул пленка менен жабылган. Эки жеринен ноор чыгып турат, бул көмүр менен ысытылат. Астына топон төшөлгөн. Узундугу 10 метр, туурасы 5 метр. Ортосунан стойка тартылып, үстүнөн ийилип, арматура менен ийилип коюлган. Азыр ичине алып барып кирип көрсөтөмүн. Бул билесиздер, эрте жаздагы дарбыз мына ушундай жерде көчөттөрү даярдалат. Жер ысыгандан кийин апрелден баштап дуга тартылып үстүнөн жабылат. Эрте бышкан чилги дарбыздар мына ушундай жол менен даярдалат. Пленка тартылып, үстүнөн дуга менен жабылып, эки кат пленка менен жабылат. Азыр ичине кирип көрсөтөйүн сиздерге. Мына пленка топурак менен шамал кирбестиги үчүн тыгыз жабылган. Мына дарбыздар эки кулак болуп чыгып калган убагы. Ичи ысык. Азыр градусту көрсөтөм, 20 градустан жогору бул жерде. Кошумча мына лампалар дагы коюлган. Кошумча лампалар коюлган. Лампалар 200'лүк лампалар. Азыр печкеге от жагылган жок. Күн жылуураак. Бул апрель айында даяр болот. Мына көчөттөрдү көрүңүздөр, эки кулак, үчүнчү кулагы өсүп баштаган ортодогу. Анча-мынча чыкпаганы болбосо, негизинен 80%, 90%га жакыны чыгыптыр. Эки печке коюлуп турат, катуу суук боло турган болсо, кечеги сууктарда бул жерде кошумча печке жагылды. Мына mooрлору барып, үстүнөн чыгып кеткен. Азыр электрдик печке иштеп атат. Бул жерде кадимки эле семишке салган. Же болбосо баягы китайский пленкалар кадимки эле ошого оролгон, мынакей. Көрүңүздөр. Бул кадимки эле гумуска жарымы топурак аралаштырып салынган. Үстүнөн нымдуулук азайса, чачып турат. Астында болсо күрүчтүн топону салынган. 5 сантиметр калыңдыкта салынган астына. Андан кийин жылуу болуш үчүн мына ушуну тизип койгон. Бул жыгылып калбаш керек. Эгер мындай жыгылып кала турган болсо, анда чыкпай калышы мүмкүн. Суу тийбей калат. Бул мүмкүн болушунча түз болуш керек. Муну тигип атканда мынакей, мына жерде мына чукуйт тагын. Мына жер чукуп туруп, урук салып, жаап коет мына. Мындай жаап коюп коет. Температура болсо 22 градусту көрсөтүп турат.
Бұл жерде дарбыздың холер деген сорту. Чоң-чоң дарбыз боло турган сорт. Буюрса бұл июндун 15-теринде бышып калат. Дагы 2,5 ай, 3 ай вакыт бар. Мына печкенин астындагы жерлери ысык жерлердеги жакшыраак чыккан, чоңураак болуп калган. Печкеден алысыраак жерлер болсо бир аз кичинераак. Арасында бул жерде чөптөр кошо чыккан. Чөптөрдү отургузуп утканда отоп коюшат. Ичини көрүңүздөр, кадимки мынакей ортодон кабырга кеткен. Кадимки эле мына кадимки эле арматур. Арматурду ип дуга формага келтирип койгон. Жылуу өтө. Этият болуп алайын. Эрте бышкан дарыбызды биз химикат деп ойлойбуз. Эрте бышып калды, анан дары менен бышырып койду деп. Жок, кадимки эле табигый жол менен бышат. Шамалсайды билесиздер, бул Кыргызстандагы эң ысык жерлердин бири. Ичине кирип ысып баштадым уже. Кээ бирлери эми гана баш көтөрүп чыгып атат мынакей. Эми гана. Кээ бирлери 2 кулак, чоңдору 3 кулак болуп калыптыр. Быйыл жаз 10 күнгө эрте келди. Кече жакында гана сууп кеткен болбосо. Быйыл жаз негизинен эрте келди. Эрте гүлдөгөн үчүн өрүктөрдү жана бадамдарды көпчүлүгүн суук алып кетти. Эрте бышкан дарыбызды коркпой эле алып жесеңиздер болот. Анткени эч кандай химикат же башка нерседе бышпайт. Кадимки эле буга шартты жаратып беришет. Азыр экинчи ысыккана даярдалып атат. Өтө жөнөкөй. Узундугу 10 метр, туурасы болсо 5 метр. Боюн узундугуну көрүңүздөр, менин боюмдан кичине 1,5 метр. Ичине киргенден кийин эңкейип гана жүрүш керек. Ошондо ысык болот, ысыкты көбүрөөк сактайт. Топурагы кандай болуш керек? Топурагынын жарымы гумус болуш керек, жарымы кадимки кара топурак же болсо топурак болушу керек. Эгер таза болсо, уругу жок болсо, анда сонун болот. Анан туугандар, бул сөзсүз ээлениш керек. Ичиндеги таш, топурак, күйбөгөн кык тыгыз болуп отурбайт. Аба кирип кетсе, анда тамырын кургатат. Мынакей ириктерин мындай алынып салынат. Бул мынакей, мына ушундай болуш керек. Мына смесь. Арасында уруктар бар экен, чыга баштаптыр. Азыр Данияр немеге салат, азыр кантип салып атасың? Сал, топурак. Колуңа токтоп туруп, мына токтоп туруп. Кол менен эле салып атат азыр мына. Кол менен ушундай кылып. Жакшылап ныктап. Ныктап туруп, толтуруп салынат ичине. Болду. Бүттү, даяр. Даяр. Андан кийин алып кирип мынакей. Яшиктерге тизилет да, алып кирип тизилет. Түз бойдон болуш керек. Эгер бул кыйшайып мына ушундай жатып кала турган болсо, анда суу тийбей кала турган болсо, чыгпай калат. Мына ортолуктагы жолуну көрүңүздөр. Ортодо кичине баса турган жол болот, эки жагы толук болот. Ушуга канча миң штук батып атат? 25 000. 10го 5 размерде болсо 25 000 урук батат. Ошончо көчөт өстүрүп алууга болот.
Даниярды билесиздер? Данияр. Бияка отурчу. Былтыры Данияр бизге дарыбыздын жүрөгүн жедирген. Эсиңиздерде болсо керек. Биз былтыры Данияр менен Вандер Крипсон деген дарыбыздын жүрөгүн жегенбиз. Эсиңиздердеби? Мына ошол жигит быйыл дагы дарыбыз тигет. Азыр 25 000 көчөттү даяр. Буюрса быйыл дагы көп гектарлап дарыбыз тигет. Мына ушул өзү жигит карайт, моторду жүргүзөт. Канчанчы класс болдуң? 10. 10 класс. Бул атасынын эң чоң жардамчысы. Негизинен иштин баарын ушул Данияр сен кылат окшойсуң го дейт. Жакшы. Бул качан ташталат дагы? Экинчи сыкканы. Муну да баштайсыңарбы? Баштайбыз. Ушулмайчы. Демек силер эртеңки жана кечки кылып чыгарат экенсиңер да буюрса, Биринчи поля бүткөндөн кийин экинчи поля башталат, Жакшы азамат. Быйыл дагы буюрса келем. Буюрса дагы дарыбыздын жүрөгүн жеп кетем. Коон тигесиңер, тикпейсиңерби? Жок, быйыл тикпейбиз. Быйыл тикпейсиңер, Бул адырдын мынакей күнгөй тарабына жасалган. Анткени күнгөй тарабы ысык болот. Дагы бир нерсе, пленканы шамал көтөрүп кетпеш үчүн мына ушундай кадимки тамчылаткычтын лентасы менен тартып коюптур эки жерден. Бул жерден ысык чыкпаш үчүн мына ылай менен жаап коюптур, күйүп кетпеши, мына ушундай кылыптыр. Мына бир жагынан от жагылат. Азыр от жок болуп керек бул. Азыр күн кадимкидей жылып калды. Ачып көрөлүчү. Ооба, от жок экен. Азыр от жок экен. Болгону электрдик меш гана жылытып атат экен. Идиштеги ашыкча суу чыгып кетиш үчүн мына ушул 4 мыкка сайылат. Мынакей. Болду. Мына 4 тешикче пайда болду. Ушул жерден ашыкча суу чыгып кетет.